Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кээде эшиги такылдаса, Хадичанын эжеси келди дейт экен. Я Расулалла, чыкпай туруп кантип билдиңиз Хадичанын эжеси экен десе, такылдатканы Хадичаныкына окшош экен дейт экен. Мына аялга болгон урмат, аялга болгон жылуу мамиле, жумшактык, сылыктык. Бүгүн бизде кээде аялдардын номерлерин жазбагандар бар, башкалар бар. Жана ким бирөө айткандай, жана кайнесин, кайнатасынын номерин Германия деп, башка деп жазып койгондор бар, душман тарап деп. Немистер деп. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Хадичаны өзү дүйнөдөн өткөндөн кийин 10 жылдан кийин курбандык кылып мал сойгондо башкада Айшаны өзүнүн колуна карматат эле. Муну Хадичанын досуна алып бар, эжесине алып бар деп. Тирүү турса кечегенде курбандыкта башкада кайнатаны чакырып бир жол чай берип койгонго жарабагандар олтурабыз. Бирок тилекке каршы бардыгыбыздын сүйлөгөн сөзүбүз, ооз көп туруп айтканыбыз, алхамдулилля мусулманмын, пайгамбардын үммөтүмүн, кыяматта пайгамбар менен чогуу тирилгим келет дейбиз. Пайгамбар менен чогуу тирилем дегендер пайгамбардын жашоосунан өрнөк алып, аялга теңелип, тентек бой секирбестен, балким аялдарды эркелетип, кечирип, аларга жумшак болуш керек.